Акылыбыз, жүрөгүбүз, анан денебиз. Денебизди тойдуруп атабыз, акыл менен рухубузчу. Бүгүн көпчүлүк адамдардыкыбызды руханият, акыл жагыбыз пустой контейнер болуп калган. Айтайын дегеним ушул жака иштешибиз керек. Себеби руханиятыбыз жан чыгарда жандан кийин дагы. Биздин денебиз карышы мүмкүн, денебизге тырыш түшүшү мүмкүн, бирок рух эч качан карыбайт. Ага жаш, убакыт деген нерселерди бере албайсың. Ал руханият ушундай нерсе. Айтайын дегеним, биз руханиятка, акылга көбүрөөк иштешибиз керек. Денеге иштелген нерсесин бардыгын алып коюшу мүмкүн. 1000 спортсмен болуп пресстериң 12-12 болуп чыгып калса дагы эртеңкисине жаш өткөндөн кийин алар дагы жоголот. Бирок руханият деген нерсе, акыл деген нерсе 90га кирген аксакалдар бар. Сулуулугу жок, курсак жеп кеткен, бирок акылы өтө күчтүү болгондуктан тактук деп өтө мындай саат чакылдагандай чакылдап иштеп турганына байланыштуу ал аксакалдардан насаат алгың келет, сүйлөшкүң келет. Урматтуу мекендешим, ошондой айткан, айтайын дегеним, акылыңа маани бер, руханиятыңа маани бер, дене түзүлүшүңө маани бер. Негизги маселе бул.